Кыргызстан өзүндөгү жаңылыктарга кайрадан келсек, Тоо-Кен тармагына келген инвесторлор менен кен казуучу жердин тургундарынын нааразычылыгынан улам банкрот болуп жатканы бүгүн маалымат жыйынында аталган маселени талкуулап жатканда айтылды. Адистердин билдиргенине караганда, инвестор мамлекеттин макулдугун алганы менен жергиликтүү элдер менен маселе чечилбей жатат. Кен казууга белгилүү бир суммада каражатты жумшап казуу иштерине келгенде, инвестор тургундардын каршылыгына калууда. Тоо-Кен адистери инвестордун ишеним алуу үчүн бүгүнкү мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү керек деп эсептегендер да жок эмес. Алар сунушу боюнча лицензия берүүнүн алгачкы этабын жергиликтүү калк менен макулдашуу менен башташы керек деген пикирди карманышат. Ошондо гана бул тармактагы инвесторлорго туруктуу кепилдик каралат. Жалпы эле Тоо-Кен тармагындагы чечимин таппай келаткан көйгөйлөр жана маселени жөнгө салуудагы адистердин сунуштары тууралуу маалымат алуу үчүн биз студиябызга Тоо-Кен тармагын кайра иштетүү ассоциациясынын биринчи орун басары Дүйшөнбек Камчыбековду 11 каналына чакырган болчубуз. Куш келипсиз, Дүйшөнбек мырза, биздин студияга. Биринчи эле суроо, бүгүн дагы өткөн мына ушул маселеге байланыштуу тегерек столго өзүңүз да катыштыңыз. Негизи эле мамлекеттик Тоо-Кен комитетинин лицензия берүүдөгү ишин сынга алдыңыз дегендей, келген инвесторду дагы туура эмес чечимдер менен чыгымга учуратып жатат деген таризде пикирлер айтылды. Кен иштетүүдөгү маселеге казылуучу жердин чыгары көпчүлүккө эле маалым, бирок мында мамлекеттик кен иштетүү комитетинин кабары жок бекен? Эми бүгүнкү күндө бул маселе боюнча жагдайды ошо Тоо-Кен ассоциациянын мүчөлөрү biz көп жылдан бери иликтөөнүн үстүндө болуп келе жатабыз. Биздин Тоо-Кен ассоциациясында окумуштуу адамдарыбыз, ондон ашык ошол техник илимдин докторлору, 4 академик, андан сырткары кандидат, илимдин кандидаттары жана өнөр жагы эмгеги сиңген адамдар, Тоо-Кен тармагында иштеген адамдар биздин ошо ассоциациянын мүчөлөрү болуп келет. Алар эми бул маселени көйгөйдү жеринен билишет. Мына бүгүнкү күндө биз көтөрүп аткан маселе эмненин негизинде келип чыгып атат. Себеби мурунку учурда геология агенттиги, азыркы мезгилде болсо бул комитет өнөр жай, энергетика жана Тоо-Кен тармагын тейлөөчү комитет лицензия берүү маселесинин үстүндө иштейт. Бүгүнкү күндө мындай болуп атат. Буга чейин ушундай болуп келген. Бул комитет заявка берген адамдын же болсо ишкердин заявкасын кабыл алгандан кийин өздөрүнүн баягы жобосу менен, талаптары менен комиссия карап туруп лицензия берет дагы. Анан ошол лицензиянын негизинде ошол лицензиатка же чалгындоо иштери боюнча же жерди казып иштетүү боюнча проект даярдашыңар керек. Ал проектти экология маселеси боюнча, техникалык көзөмөлү боюнча жана ошол охрана недр боюнча экспертизалардан өткөрүшүңөр керек деген талапты коет. Анан эң акыркы талап бул жергиликтүү бийлик менен барып макулдашуу. Эгер чалгындоо иштерине керек боло турган болсо жөн эле макулдугун алып келгиле. Ал эми кенди казып иштетүү керек болсо анда ошол жердин ототун алып келишиңер керек деген акыркы талап коюлат да. Бирок ошол талапка чейин келген компания же жеке ишкер заявкасын берип, лицензиясын алгандан кийин проектисин жасап, көп чыгымдарга, ондогон, мисалы, миңдеген долларлык чыгымдарга туура туш болгондон кийин анан комитет айтат, эми барып жергиликтүү эл менен кен кайсы жерде жайгашса, ошо жергиликтүү бийлик менен өзүңөр барып сүйлөшүп алгыла деп коет. Ошонун негизинде барганда жергиликтүү эл учурунда туура маселе коет. Биздин ал жер жайытыбыз эле. Жайытыбыз бузулат да. Ал маселени көйгөйдү кантип чечишибиз керек? Экинчиден, ал жерден суу өтөт экен. Ал сууну мал эмес, бизде ичет экенбиз. Силер ал жерге ошол комбинатыңарды жайгаштырып алсаңар, биз ал сууну кантип ичебиз? Суу булганын атпайбы? Үчүнчүдөн, ал жерге жол салсаңар, жол менен баягы машинеңер, техникаңар өтөт. Жолдун баары чаң болот экен, үйлөрдүн баары чаң болот, экология маселеси да бузулуп атпайбы деп. Анан төртүнчүсү бул социалдык пакет түрүндөгү маселелерди кандай чечесиңер деп ошо 4 талаптын негизинде кээ бир учурларда эл макулдугун да бербей, ал компанияга ошо жердин ототун же макулдугун бербей койгон учурлар акыркы учурларда көп кездешип атат да. Анан ошонун негизинде компания эмне кылыш керек? Лицензияны алса, мыйзам чегинде проектин жасаса, экспертизалардын баарын алса, чыгымдардын баарын кетирсе,
жердин макулдугун ала албай калып, көп учурларда лицензияларынан айрылып калып атат да. Мен ушул суроого байланыштуу, сиздин айткан жообуңузга байланыштуу жана элдин талабы боюнча негизи калктын макулдугун алса болобу, анан тургундар суу булганачы сиз айтып аткандай айлана чөлөөгө зыян деп жана кен казууга макул болбой жатканы, бул чындап эле адам өмүрүнө зыяндуу маселеге байланыштуу же башка дагы өзүнүн багы жеке амбицияларына байланыштуу гана жанагындай пикир келишпестиктер болобу? Мен ошо биринчи сурооңузга акыркы биздин баягы жолубузду, баягы схемабызды, механизмибизди айтып кетип, анан сиздин сурооңузга жооп берейин. Биз болсо мындай механизм киргизип атабыз да. Биринчиден, ошол компаниянын заявкасын алгандан кийин, ошол недропользование боюнча маселени чечете турган мамлекеттик орган, ошол комитет заявкасын алгандан кийин жергиликтүү элге жөнөтүш керек. Лицензиянын берердин алдында. Анан биз жана контракттык система деген нерсени киргизип атабыз. Анан ошол компания элге барып, анан элден азыркы сиз көтөрүп аткан көйгөйлүү маселелер боюнча биздин жайытыбыз кандай болот, суубуз кандай болот десе, ошо сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, мисалы сууңарды биз чыгарып берели. Бул проект иштей турган болсо, биз момунча мисалы каражат табабыз. Ошо каражаттын негизинде биз сиздерге таза суу чыгарып берели. Же болсо агып аткан суудан труба менен таза суу алып келип берели. Жайытыңарды болсо биз бузбайбыз деп, анан социалдык пакеттин негизинде кандай, мисалы мектептин ремонтуна жардам бериш керекпи, же да бир башка маселелерге жардам бериш керекпи, ошол маселелерди чечкенге жардам берели деп, анан элдин жергиликтүү бийлигинин макулдугун алып, контракттык түрдө системага эки тарап кол коюшкандан кийин, анан келип геологияга келип туруп, анан лицензиясын алып, анан лицензиясынын негизинде проектисин жазатып, анан экспертизалардан өткөрүп, чыгымдардын баары текке кетпей, анан 3 тараптуу бул маселе чечилип, лицензиясын алгандан кийин бул компания ишин да жасап, жергиликтүү эл менен бийлик менен да тил табышып, экономикага дагы салым кошуп, анан ошол проект ишке ашып кетет эле да. Бирок бүгүнкү күндө жана мен башында айтып кеткендей андай болбой калып атат да. Бирок жана айтылган дооматтар негизи эле жүйөлүүбү? Мисалы сиз адис катары анын ичинде эми жүйөлүү доомат, көп учурларда жүйөлүү дооматтар бар да. Жүйөлүү дооматтары бар. Анан экинчиси, жана сиз айтып кеткендей, кээ бирлер мисалы эми баягы кыргыз эли атабыздан бери ушундай салт болуп калган экен, бул илгертен биздин жайытыбыз болуп келген. Анан эмне үчүн биз бул жайытыбызды беришибиз керек деп, анан өзгөчө дооматтарды коюп, анан анын компенсациясы болуш керек деп, аны мындай алып төлөп бериш керек деген өзүнчө дооматтарды койгон учурлар дагы азыркы күндө да кездешүүдө да. Бирок кандай дейсиз, буга чейин деле айрым азыр эсиме чыгып жатат, чын айтайын. Айрым бир компаниялар ошол жеринде жанагындай маселелерин, багы жергиликтүү элдин маселелерин, кайсы бир маселелерин чечип берүүдө жардам берип, баягы алмашуу иретинде жанагындай сүйлөшүүгө барган учурлар туурасында дагы биз кеп салдык элек да буга чейин. Кандай дейсиз, бул чын эле ишке ашчу сунушпу сиздер сунуштап жаткан жанагындай биринчи элдин көйгөйүн жана эл менен түздөн түз сүйлөшкөндөн кийин анан балким жанагындай пикир келишпестиктер жаралбашы мүмкүн деген. Эми буга мындай деп жооп айтсак болот деп ойлойм да. Бул мамлекеттин өзүнүн түзүлүшүндөгү бийликтин биринчи кезекте күчтүүлүгүндө болуш керек да. Бул эми принцип, схема мурунку союздан бери сакталып келаткан бир принципке окшош болуп келген да. Анткени централдык бийлик күчтүү болгондагы, централдык бийликтен баягы чыгарылган чечимдер жергиликтүү бийликтер тарабынан сөзсүз аткарылыш керек болгон да. Ал кезекте эми мына бүгүнкү күндө сөз көрүп атабыз, ошол жергиликтүү элдер түздөн түз өкмөттүн, мамлекеттин саясий маселелерине түздөн түз катышып келип атышат. Алар мындай сыртта калган жок дегендей. Алар дагы биздин ошол конституциябыздын негизинде кийин байлыктар, ошо жер байлыктары түздөн түз бул мамлекеттин, элдин биринчи кезекте байлыгы экенин алар да түшүнүп келатышат дагы. Анан алар дагы мындай маселе коюп атат да, бул эгер элдин байлыгы болсо, кен байлыктар дагы элдин байлыгы болсо, эмне үчүн мисалы башка бир эле сырттан келип аткан компаниянын кызыкчылыгы үчүн иштеш керек? Биз дагы ушул жерден пайда көрүшүбүз керек да. Байланыштуу жана экология маселелери да бузулуп атат деген талаптарды мына бүгүнкү күндө туура эле коюп атат да. Бул баягы учурдун талабы болуп атат да.
Биз билебиз негизи ушул токен маселесине байланыштуу баягы мисалдарды айтып отурганда дайыма иштетүүгө берүүдө биздин маалымат баягы мамлекет өтө эле аз киреше алып жатат деген баягы дооматтар айтылат да. Бүгүнкү жыйында дагы ушул маселе көтөрүлдү. Бизде бир генде канча сырьё бар экендигин, анан жалпы эле киреше чыгашыларын таныктай ала турган адистер жокпу. Эмне үчүн ушул кирешеге туурасында жанагындай талаш тартыш маселе жаралат да? Эми бул боюнча биз ошол мен ал кезекте геология агенттигинде кызмат кылып катчысы болуп иштеп келгем. 2009-жылы биз ошол Кыргыз жергесиндеги жайгашкан Орчунду 20 кен байлыктын түрүн алып, ага биз мисалы көмүр кендерин дагы, нефтини да кошкон эмеспиз, суу өзүнчө бир чоң кен байлык, аларды да кошкон эмеспиз. Биз ошол алтын, күмүш, анан кийин жез, сымап, калай сыяктуу кен байлыктарды эсепке алып туруп, ошол кен байлыктарды иштетсек, ошого кеткен капиталдык чыгымдарды чыгарсак, анан жанагы эксплуатацияга кете турган чыгымдарды чыгарсак, түздөн түз биздин өлкөбүзгө түшө турган таза киреше бул 80 миллиард доллар болот деп эсептөөлөр жүргүзүлгөн да. Ал күндө ал эсептөөлөр да бар. Ал эсептөөлөр ошол китеп түрүндө да чыгарылган. Анан бүгүнкү күндө ошол биздин талабыбыз мындай болуш керек да, өзүңүз айтып аткандай. Ар бир кен байлыкты иштетүүдө бул мамлекеттин кызыкчылыгы болуш керек ал жерде. Эми мен баягы чоң кен байлыктарды айтып атам, алтынга байланыштуу. И мамлекеттин үлүшү болуш керек деп. Сиз айтып жатасыз жанагындай мамлекеттин кызыкчылыгы болот деп. Эгерде жанагындай кирешелер туурасында айтып жатпайсызбы? Чоң цифраларды. Эгерде андай турган болсак, анда кандай? Бул токен тармагы саясатташып кетти деп атасак туура болобу? Эми бүгүнкү күндө мисалы мыйзам менен ала турган болсок, мыйзам менен жер казынасы мыйзам менен ала турган болсок, мыйзам чегинде иштетип аткан компаниялар саясаттан алыс деп айтсак болот да, алыс деп айтсак болот. Ал эми экинчи жагынан жанагынакей көйгөйлүү маселелер боюнча сиз да суроо берип көтөрүлүп кетпедиби? Ошо жергиликтүү элдин түздөн түз ошо кен байлыкты көзөмөл жүргүзүү иретинде жасап аткан иш аракеттери бул ошол жергиликтүү деңгээлде бул саясатка аралашып баратат дегенди да билгисет. Ушул жагынан сиз уже туура суроо коюп атасыз да. Дагы бир суроо, сиз мына багы бул тармактын дагы адиси катары дагы иштедиңиз бир көп жылдардан бери. Кандай аракеттерге барса бул тармактын кирешесин жогорулата алабыз? Негизи сиздин конкреттүү түрдө сунуштарыңыз барбы? Токен тармагындагы чечим багыт таппай келаткан көйгөйлөр боюнча. Эми биринчи кезекте биз баягы кайсы тармак болбосун мыйзамдын так аткарылышын көзөмөлдөп, аны аткара турган, туура аткара турган ишканаларды түзүш үчүн биз ошол мыйзамыбызды баардык жагынан талаптарга жооп бере ала тургандай болгон мыйзам түзүшүбүз керек да. Мына бүгүнкү күндө биз айтып атабыз, азыркы кабыл алынып аткан мыйзам, экинчи окууда депутаттар сессиясын өткөрүп, каникулга кетерде экинчи окууда кабыл алышты. Бул мыйзамдагы бүгүнкү күндө баардык талаптарга жооп бере албайт. Бул мыйзам кабыл алынган күндө деле эртеңки күнү дагы эле көйгөйлүү маселелер чыга берет. Бирок бул эми турмуштун талабы экен, бир мыйзам менен баардык маселелерди чечүүгө мүмкүн эмес экен. Бирок биз жолдорун киргизип атабыз. Жолдорун. Анын ичинде мисалы коррупциялык жолдор болсо, бир компания мүмкүнчүлүгү жок болуп туруп деле лицензия алып, анан биздин мыйзамдын чегинде целях привлечения третьей стороны деп инвестиция тартыш үчүн башка бир компанияга сатып ийген, чоң акчага сатып ийген учурларда кездешүүдө биз ушундай механизмдерди жоюу иретинде биз өзүбүздүн сунуштарыбызды айтып атабыз. Андан сырткары мисалы бир эле жерге бир кичинекей мисалы чөйчөктөй болгон жер болсо, ошол жерге бир нече компания, бирөөсү көмүрдү изилдөө боюнча, экинчиси уранды изилдөө боюнча лицензияларды алып атат. Биз айтып атабыз, андай нерселерде туура эмес. Бир жерге бир эле компания лицензиясы алсын дагы, анан ал тиги алып келген пробалардын негизинде лабораториядан кандай элементтери бар, кандай кен байлыктын түрлөрү бар,
көрсөтүлгөндөн кийин анан ошого жараша иш жүргүзүш керек деп. Анан эң негизги ошол механизм биз мына бүгүнкү күндө сунуш кылып аткан бул ошо жергиликтүү бийлик менен жергиликтүү элди бул лицензияны берүүдөгү маселеге кошо аралаштырбасак, мынагы көйгөйлүү маселелер, сиз айтып аткандай саясатташкан, туура эмес болгон маселелер кийинки күндө да чыга бериши мүмкүн. Сиз жогоруда айтып өттүңүз, негизи кен байлыктар жөнүндөгү мыйзамда жанагы 2% жергиликтүү бюджетке каралары дагы деле калтырылган да, туурабы? Кандай дедиңиз? 2% жана жергиликтүү бюджетте каралары. Негизи бул жанагы тобокелдиктер болгондуктан жергиликтүү тургундар үчүн компенсация төлөө маселеси жаатында негизи кандай төлөнөт? Бул баягы кандай десем, ошо компенсация төлөөдө кандайдыр бир кыйынчылыктары жокпу, соттун чечимдери туура эле аткарылабы деген таризде суроода. Эми бул жана сиз айтып кеткен төлөмдөрдүн мындай көп түрлөрү жер казынасы мыйзамында аны аткаруудагы жоболордун негизинде аныкталган да. Бул биринчи кезекте ошол катышып аткан компания ал кенегер изилденген болсо толук, анын тиги запастары кору ГКЗнын балансына коюлган болсо, анда лицензияны алганда ошол запасынын корунун негизинде кен байлыктын түрлөрүнө жараша жана бонус деген система бар. Бонус дегенди төлөш керек. Андан сырткары жыл сайын төлөнүп турулчу жана роялти деген өзүнчө бир дагы неме төлөмдүн бир түрү бар. Аны төлөп туруш керек. Андан сырткары мисалы чалгындоо иштерин жүргүзүп атканда жыл сайын геометриялык прогрессия менен өсө турган, бул жылы чалгындоо иштерин жүргүзүп, экинчи жылы ишке киргизе албай турган болсоң, экинчи жылы жана пул деп коет, платеж за удержание лицензии деп. Андай төлөмдөр бар. Аларды дагы төлөп туруш керек. Андан сырткары жанагы конкурска катышса, же аукционго катышса, ошондон түшкөн суммалардан көп баягы төлөмдөгү пайызы бул республикалык бюджетке кетет. Андан кийинки төлөмү болсо областтын бюджетине, райондун бюджетине, анан жергиликтүү айылдын бюджетине болуп ушул 2%, 4%, 7% болуп бөлүнүп төлөнө берет да. Андан сырткары баягы өндүрүлгөн продукцияларды сатып атканда дагы ошо жана жергиликтүү кеңешке дагы 2%дан деп төлөп турган төлөмдөр бар да. Мен ойлопмун, кечээ жакында кабыл алынган мыйзамга байланыштуу да өзгөртүүлөр киргизилгенби деп, ошону улам кайрадан тактоо иретинде гана бул суроону узаттым. Дагы бир суроо, негизи биз билебиз, ошол эле жер үй же кыргыз алтынга байланыштуу бир катар соттук процесстер эл аралык деңгээлдеги болгон болчу. Негизи эле кандай дейсизби? Дүйнөлүк практикада бул соттошуулар нормалдуу эле көрүнүшпү? Эми бул Токио тармагы боюнча соттошуулар биздин биринчи кезекте ошол мезгилде биздин баягы мыйзамдагы жазылып калган эми биздин мындайча айтканда жобо иретинде жазылып калган позицияларыбыздын начарлыгынан болуп калган да. Ошол эле мисалы сиз айтып аткан жана жер үй кени боюнча учурунда жана Визер деген компания менен соттошуулар болуп, ал соттошууну негизинде биздин лицензиябызды туура эмес аннулирование кылган деп. Бирок ошол эле учурда мисалы мыйзамда так эле жазылган учурлар болгон. Эгер өзүнүн жана лицензиялык келишимде жазылган нерселерин ал компания так эмес аткарса, сроктору коюлган срокторун аткарбаса, анда ал лицензия сөзсүз тиги аннулированиеге кетиш керек деген негизде кеткен. Бирок ага болбой эле биздин баягы экинчи мыйзамга таянышып, бул инвестицияларды коргоо деген биздин мамлекетибизде кабыл алынган мыйзамга таянышып, биз как инвестор катарында келсек, биздин лицензиябызды аннулирование коюп койду деп, анан ал дагы эмес, андан чектен чыгып кетип, биздин жанагы көмтөргенине байланыштуу Центерада жайгашкан акцияларга чейин арест койдурганга аракет кылышып, суммаларын $500 миллион чейин доо кетти. Биз баягы өзүбүздүн выгодабызды ала албай калдык, как упущенная выгода катарында деп $550 миллион чейин алып чыгышып, Центердагы акцияларыбызды алганга чейин аракет кылышкан. Бирок бул Россиялык келген компания бул ошол Визер деген Казакстандын компаниялары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, баягы доо арызын кайра артка алышып, анан конкурстук негизде катышып, бул жер үй алтын кенин алышты. Эми бүгүнкү күндө иш жүргүзүлүп атат, бирок ал жерде эле мисалы бир өзүңүз жана айтып кеткендей бир саясий нерселерге байланыштуу дагы бир маселелер бар да.
Рахмат маегиңизге. Биздин убактыбыз чектелүү болгондуктан сиздин маегиңизди жыйынтыктоого туура келип жатат. Убактыңызды бөлүп маек куруп бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык. Албетте Токион тарамагында көптөгөн көйгөйлөр бар, маселелер бар. Менимче сиз менен да бул акыркы жолку интервью эмес болот деп үмүттөнөм. Токион тарамагын кайра иштетүү ассоциациясынын биринчи орун басары Дүйшөнбек Камшыбеков менен маектештик. Биз берүүбүздү улантабыз.